Программабыз улантабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Тил, албетте канча тил билсең ошончо адамсың дейт. Канча тил билсең, албетте, мисалы чет мамлекеттерге чыгып калганда, ал сөзсүз түрдө жардамын тийгизет дейт. Ал эми биз жогоруда сиздерге суроо бергенбиз. Сурообузду дагы бир жолу кайталап коелу. Билим экспортко сиздерге Кытай тилин окууга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Жолдомо ыйгарабыз. Сурообуз оңой эле. Корей тилинде канча диалекти бар деген суроо болчу. Корей тилинде канча диалекти бар? Мына ушул суроого жооп берип койсоңуз, анда мына ушул сертификатты сизге ыйгарабыз. Ал эми азыр Алмаз мырза мындай кылбайлыбы? Көп жылдан бери чет жерде иштеп, анан башкаларга англис тилин үйрөткөн биздин мекендешибиз бар экен да. Ал азыркы учурда Кытайда. Азыр биз Кытайга түз байланышка чыгалы деп атабыз, Skype аркылуу. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бизде мына ушул 17 жыл болуптур, чет өлкөдө жүрөт экен да. Анан болгондо дагы чоң компаниялардын жетекчилерине, Лукойл, Газпром жана башкалардын жетекчилерине англис тилин үйрөтөт экен. Бизде Максат Мухтаров деген мекендешибиз бар экен. Азыр биздин сураныш боюнча түз байланышка чыгарып берип коюшса, биз маектешип көрөлү. Skype аркылуу, Ооба, Skype аркылуу. Маектешели, Кытайга байланышка чыгып жатабыз. Ооба. Кытайга байланышка чыгып атабыз. Бизде биринчи жолу бүгүн бизде Максат Мухтаров агай байланышка чыгып атат. 17 жылдан бери чет жерде жүрөт экен. Саламатсызбы? Кыргызча унутуп калган жоксузбу? Жок, кыргызча унуткан жокмун, бирок кыргызча өнүк болушу мүмкүн да. Азыркы жаргондорду билбей калышым мүмкүн Кыргызстандагы. Түшүнүктүү. Эң алгач Алманияда, андан кийин Америкада барып баягы билим алган экенсиз. Анан ошол чет жерден мисалы чоң жетекчилерге сабак берет экенсиз. Балким ошол жактагылардан эле алайын, үйрөнөйүн деген алардын пландары болбоптурбу? Аябай жакшы суроо. Бул Москвада жашоо ар түрдүү да, бүт баары кандай десем, кимге кандай туш келип калат деген сыяктуучу. Анан мен бир компанияда иштегенде мен жиберишет эле компанияларга, башка компанияларгачы. Анан барып пробный занятие болот, мындай көрүшөт, эме кылып, анан жактырса уже улантылат да. Анан көбүнчө бирөөсүнө жаккандан кийин уже баягы эме деп коет го, word of mouth деп коет, баягы ооздон оозго келип, анан эме болуп калат. Башка клиенттер чыгып калат да, ошондой белгилүү известный клиенттер чыгып калат да ошондой. Бул деген сөз бул жерде чыгармачылык эмеге жатат да, эмнени жакшы үйрөтөсүң сыяктуучу. Алар ошо менде бирдемке көргөн үчүн аларга кызык болуп, алар ошо канча жылдан бери үйрөнүп албай жаткан нерсесин үйрөнүп калганда уже бул жерде эми баягы качество ортого чыгат дагы, анан аларга жакшы болуп калат да, жакшы көрүп калышат ошондо. Түшүнүктүү. Ал эми сиздин окутуу ыкмаңыз кандай? Окутуу ыкмам, эгер бул баягы иштеген кишилер болсо, там CEO, жашоосу эмне, анын чыныгы жашоосу иштеш керек, чоң киши да, бирок загы англисчесин өнүктүрөйүн дейт. Ошондо мен аларга мисалы эң маанилүү нерсе аларга тапшырма бербейм да. Азыр ошол бир сабактын ичинде жаңы тема биринчи баштаганда өткөн теманы кайталайбыз, жаңы тема өтөбүз, анан тапшырманы ошол убакта кылабыз да. Анан өзгөчө эмем бул акцент, American accent, ошо Америка акцентин үйрөтөм. Бул технически, буну аябай изилдейм. Мен ошол боюнча экспертмин да, өзүчө Америка акценти боюнча. Каалагандай орус, Кытай, итальянец болсун, немис болсун, алардын акцентине Америка акцентине өзгөртө алам. Ал эми англис тилинин дүйнө жүзүндөгү орду кандай болуп атат азыркы учурда? Англис тилинин дүйнө жүзүндө уже бул мындайча айтканда уже англис тили дүйнө тили болуп калды да. Бүт баары ошол тилди үйрөнгөнгө уже мисалы азыр Кытайда жашаганда башка өлкөлөрдөн келип кытайча үйрөнгөндөр англис тили мурда кыйын деп жүрсө, азыр англис тили эне тили болгондо эле аябай сезишет да өздөрүн үчүн, негенде ошол тил менен түшүнүшөт да биринчи келгендерчи. Ал эми Кытайда өткөн сулуулар сынагында 2014 Кытай сулуусу сиздин окуучуңуз болот экен да. Анан мына ошого сиздин дагы жардамыңыз болсо керек отушуна, Жо ал өзү эле уткан, бирок ал кандай десем, англис тилин үйрөнгөн аяк калачу, анын балдары да бар болчу, ошо балдарына биринчи сабак берип, анан өзү үйрөнө баштады. Бул деген сөз мындай, мен атайын ошого үйрөтөйүн деп барган жокмун, бул жашоодо ушундай эме болуп калат да. Бияка келгенде бир чоң компанияда иштедим, ошонун клиенттери болчу.
анан ошонун аркылуу таанышып, алар мени жактырып калып, анан ошонун артын мен сабак бере баштадым да аларгачы. Ал эми биздин баягы көрүүчүлөргө кызык болуп жатат болуш керек. Мына ушундай англис тилин чет жердегилерге үйрөтүп жүргөн мырза кайсыл жерден болот экен деп, кайсы жерден кулунуп аласыз? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Мен өзү төрөлгөн жерим Ош Ноокат, анан Көкжар совхозу, Нарай деген айыл бар Көкжардачы, Ноокат районунда. Нарай ошол айылдан болом. 94-тө Бишкекке көчүп келгенбиз, ошонун ары анан 2001-де да чет өлкөгө чыгып кеткенмин. Ошол бойдон чет өлкөдө Бишкектен көп жашадым да, ошол сыяктуу. Англис тилин үйрөтөт экенсиз, бирок англис тилинен башка да канча тил билесиз? 7 тилдер билем, эми көңчөсү бар, түрк тилдеринин ичине кириши мүмкүн. Атак немисче билем, андан сырткары немисче, ошо англисче, анан орусча, кыргызча да, өзбекче, казак, булар бүт баары бир эмене кирип кетет го, азербайджанский деген сыяктуучу. Баягы биздин тааныбаган тилде ошо немисче билем, англисче билем. Түшүнүктүү. Ал эми азыр сизге чоң ыраазычылык билдирели. Кыргызстанга салам жолдоп алсаңыз болот? Баары ошо түз эфирде көргөндөр, биринчи ошо туугандардан баштап байкемдерге, ошо карындаштарга бүт баарына салам айтам. Деги эле кыргызстандыктарды аябай сагындым. Бул деген сөз мен четте жүрсөм да аябай Кыргызстан сагынасын өзүнчү. Анан эң жакшы каалаганым ушул билимди жана ошо билген нерсемди кыргызстандыктар менен бөлүшүү. Азыр ошол проекттер менен иштеп атабыз. Буюрса кошулуңуздар, аябай жакшы илимдер бар, билимдер бар. Анан алдыга чыга турган, дүйнөлүк стандартка чыга турган эмелер үйлөнсөңүздөр болот да, ошо WhatsApp аркылуу элечи буюрса. Сизге чоң рахмат эфирге чыгарганыңыз үчүн. Сизге чоң рахмат, урматтуу Максат Муктаров. Сизге ыраазычылык билдирели. Дагы да болсо азыр биз дагы бир жолу айтып коелу, Кытай жергесинен түз эфирге чыгып атабыз Skype аркылуу. Сизге ыраазычылык билдирели. Чоң рахмат. Байланыш аябай жакшы болду, Ооба, технологиянын өнүккөнүн караңызы. Дүйнөнүн кайсы булуң бурчунда болбосун, интернет гана болгон болсо, анан албетте мисалы биздин телевидениедеги техниканын да өнүккөнү. Ооба. Биз мактанып айта алабыз дегендей ыраазычылык билдирели. Кандай керемет. Анан байкадыңызбы, мисалы мен акцентке көбүнчөсү басым жасайм деп өдү. Англис тилинде дагы кайсыл өлкөнүн жараны англис тилди үйрөнбөсүн, баары бир акценти билинип калат экен да. Мисалы Нью-Йорктогу, Америкада жашагандардын акценти мисалы New York Times, everybody деп сүйлөй турган болсо, ал эми ошол эле Англияда, Улуу Британияда жашагандардыкы, алардыкы мындай New York Times деп мындай башкача болуп калып. Ошол эле мисалы Индияда же болсо Пакистанда жашагандардыкы, алардыкы балким New York Times деп мындай башкача болуп калат. Ошон үчүн Америкага барып англис тилде сүйлөсөң дейт, сен кайсыл жактан экениңди сен билип коюшат. Ошол ал жердин жараны эмес экениңди билип коюшат экен. Эң сонун керемет ыраазычылык билдирели. Ал эми азыр болсо биз ушул 5 тилде эркин сүйлөгөн кыргызстандык эле Перизат деген кызыбыз туурасында сюжет даярдалган. Аны көрөлү, андан кийин жолугушабыз. Ал кеттик.